Саламатсызбы? Жамааттык медиа студиясынын Эл Собол программасына кош келипсиздер. Жана бүгүн дагы биз кызыктуу конокту чакырдык. Журналистика менен биргеликте эле ишкердикти, чарбагерликти алып баштаган публицист, коомдук ишмер Эмилбек Момунов бүгүн биздин студияда. Саламатсызбы? Саламат. Кош келипсиз. Кош болдук. Азыр мисалы ошол биз журналистика коому жакшы билебиз. Сиздин ошол публицист, анан ошол журналист болуп иштеп, анан соңку жылдары ушул ишкердикти дагы баштап, чарбагерликти. Бул да жанагындай алып сатар эмес, мындай өндүрүүчү катары баштадыңыз. Адамдар айткандай нөлдөн баштадыңыз. Бул эки ишти тең эле алып барып атасыз азыр, Бул кандай экен? Деги эле ушул чарбагерликти алып баруу идеясы деги эле ушул кантип баштап калдыңыз ишти, чарбагерликти? Тоок багуу чарбагерлигине. Тамашалап айтсак, мен депутаттарга окшоп эл үчүн иштеп берейин деп эмес, ушу үй бүлөлүк турмуштук муктаждыктан келип чыкты да. Анан мен ал кезде мындан 6 жыл мурда баштагам. Улуттук кабар мамлекеттик агенттигинде иштейт элем. Анан маяна аз. Балдар чоңоюп атат. Алды студент болуп калды дегендей, арты бала бакчага барат. 4 балам бар. 2 уул, 2 кыз. Анан жарбаган айлык менен аларды окутуп чокуткандай турсун күнүмдүк жашоого да жетпейт да. Анан келинчегим Күмүшай экөөбүз ойлонуп эмне кылабыз деп биз алгач ушул ишкерчиликти коз карын өстүрүүнөн баштаганбыз. Анан коз карын жакшы эле болду, түйшүгү аябай көп болду. Анан бир Корей улутундагы жигитке көп акча бердик, ал үйрөткөн үчүн. Бирок ал кийин кокустан ооруп каза болуп калып, ал ишибиз токтоп калды. Теория менен практиканын айырмасы болот экен да. Ал бизге мындай кыласыңар деп айтты. Анан айтканын жасадык. Анан практика жүзүндө ошол айтылгандай эле боло бербейт экен да. Айтайын дегеним, ушул азыркыдай кыш мезгилинде коз карынды өстүрүш кыйын болуп калды. Ага жылуулук керек экен. Анан ошол эле учурда тоок адамды да коз карынды өстүргөн сехти деле желдетип туруш керек. Бардыгына таза аба керек. Анан ошол жагынан жана 3 фазага кошуу кыйын болуп калды. Анан Ак Тилек деген жаңы конуш бар, Бишкектин чогортосунда эле. Анан бир тууган Жаныбек деген инимдин үйүндө баштадык элек. Анан кыйынчылык болуп калды. Анан ошол коз карын токтотушка туура келди. Анан токтоткондон кийин бир чети ичиң ачышат экен, көп каражат кетти. Тиги бизге үйлөтүп аткан жигит алгач вешенканы өстүргөндү үйрөткөн, андан кийин өтө кымбатыраак шампиньон деген түрүнү үйрөтөм деп атканда ошо кокуступ ооруп каза болуп кетти. Анан ойлонуп туруп, ал канча убакыт кетти мисалы? Коз карынгабы? Коз карынга ушу 1 жылдай убакыт кетти. Анан ал жанагы негизинен пактанын чигитини, майны сыгып, анан самын жасап алгандан кийин мындай отко жакканга да болбой калат. Шелухасы деп коет. Ошонусуну ал жигит өзү Казакстандын Жамбыл, Чимкент областынан поезд менен ташып келип ошентип иштеп жүргөн экен. Анан бизге да ошону үйрөтүп, мен түштүк областтарына чейин барып, пакта заводдорду сураштырып, анан өз алдынча иш баштап. Анан ошентип кыскасы кыйынчылык болду да. Анан ошол кезде Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарында ошо тоок бизнеси, тоок чарбасы кирешелүү деген көп маалыматтарды өзүм журналист катары окуп калдым да. Анан тоок багалы деп, анан Кыргызстанда бир белгилүү Оазис Агро деген компания бар. Анан ошого кайрылсак, анан алар 5 күн окутту, келинчегим окуду кадимкидей. Тоокананы кургандан баштап анан кантип кармаш керек, баардык эрежелерин 5 күн 4500 сом төлөп окуп, түшкө чейин
сабак окутуп туштан кийин ошол азыркы биздей болуп тоок чарбасын азыр көптүр өздөштүрүп калган чарбаларга алып барып көрсөтүп суроо жооп алып кыскасы ошонон үйрөнүп анан ошондон алгач ошол бир 100 тоок менен баштаганбыз да жумуртка багытындагы. Бул ишиңиз журналисттик ишиңизге таасирин тийгизбедиби? Эми кандай десем, мен ошол 6 жылдан бери күндө эрте менен саат 6:30 турам. Жай болобу, кыш болобу туруп эрте менен ушу 1 сааттай убактым кетет. Себеби 6:30 булардын жарыгын жандырып, тоокторду ойготуп дегендей. Анан мен тоокканан эшигин ачып, жарыгын жандырып, жемини бере баштаганда үйүм жанында мечиттерден анан молдолор өзүнүн немесин айтып, элди ойгота баштайт. Анан кыскасы эң убакытты туура пайдаланыш керек да. Таасирин тийгизгени ошо эрте менен 1 саат убактым кетет. Анан калган түшкү жемини келинчегим берип, анан жумуртканы терип алат. Кечинде келгенде дагы бир 2 сааттай убактым кетет. Анан эми убактың кетет, кээде чарчап каласың, анан бир ойлогон чыгарма жазайын деген эмеңе мындай убактың да кээде аз болуп калат да, анан чарчап көңүл бура албай каласың. Азыр сиз айтсаңыз мындай аябай татаалдай сезилди да. Мисалы азыр бизди угуп аткан, мисалы айрыкча ушул аймактагы аймактын тургундары угушат да. Анан ошол адамдарга кандай кеңеш берет деңиз? Мисалы чарбагерликти баштаганда эмнеге көңүл буруш керек, же кандайдыр бир деңгээлде каражатты топтоп алыш керекпи, же тобокелчилик менен баштай бериш керекпи? Анын арасынан ошол тоок багуу деген азыр мисалы жумуртканын баасы өсүп кетти, эттин баасы өсүп атат. Ушул жааттан азыр тоок багууга кызыккандар көп да. Ошого эмнеден башташ керек деп кеңеш бересиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан алып? Мага көп эле кайрылышат. Ошо тоок чарбасын эми оңой ойлошот, мен кыйынынан баштайм да, түйшүгүнөн. Тобокелчиликтин кереги жок. Анда кызылдай күйүп кетесиң. Андай жигиттер көп болду. Болгондо да эми көпчүлүк жаш жигиттер банктан үйүнү, машинесини же башка бир буюмуну коюп, анан миллиондогон сомдорду алышат экен. Анан кийин башында ойлонбой анан зыян тартып, анан ушундай чыгымга учурап калышат да. Анан биринчи жакшы пландаштырыш керек. Мисалы мага окшогон, анан каалоочулар болсо Бишкекте Туңгуч кичи район жакта ошол Оазис Агро компаниясынын анын жетекчиси Дэвид деген Голландиядан келген жаран Кыргызстанга келип бир эле тоок чарбасы эмес, ири мүйүздүү малдардын жемини чыгарып, ушул айыл чарба тармагына аябай чоң салым кошуп атат да. Ошол киши болсо Кыргызстанда тоок чарбасы өнүкпөйт деле болуш керек эле мынчалык деңгээлде. Анан алардан кеңеш алыш керек. Алар 10-15тен группаны чогултуп, бүтүндөй Кыргызстандын аймагы менен келишет. Анан алар окутат кадимкидей. Биринчи тооккананы кантип пландаштырыш керек. Анан тооккананын бийиктиги канча болуш керек. Анан дуал эмнеден болуш керек. Анан жана желдеткич өтө чоң рол ойнойт. Мисалы быйыл жайында могу G2 деген жакта Бишкектин четиндеги 100 миңдей тоок кырылып калды. Жарым сааттын ичинде түн менен. Ал эмнеден болду? Жана светти өчүрүп салышты түндө. Анан алар тооктун кыгында аммиак болот. Аммиак бул өтө уулуу зат. Анан ошол өздөрүнүн кыгына өздөрү ууланып, анын үстүнө ал жана дуалны темирден жасаган экен. Темир кышында суук тартаттан, жайында ысык тартат. Анан туура эмес да, ушундай жагдайга көңүл буруш керек. Ал тургай жана клеткасы, тооктор жем жеген акырына чейин анын бийиктиги кандай болуш керек, анан кандай жантайтып жасаш керек, жем салганда ыңгайлуу болуш керек, төгүлбөш керек. Ушундай жагдайларга жумуртка
тууганда ал мындай жылып кетиш керек да ары жака. Ал тооктун астында калып калса, аны тоок өзү жеп коюп же сындырып салат. Ушул өтө кичинекей. Анан эң негиз дагы бир жагдай сууну кандай ичиш керек. Ушул жагдайын сөзсүз ошол Оазис агро компаниясына кайрылыш керек. Андан кийин ушу бизге окшогон тажрыйбасы бар тоок баккан адамдарга кайрылса, биз сөзсүз кеп кеңеш бекерби, акысызбы? Бекер эле. Мен бекер эле айтып берем. Жок, ошол Оазис. Алар жок, алар мен жогоруда айтып кетпедимби, келинчегим топтойт алар. 4 күнгө 4500 сом төлөгөн. Алар атайын ошол лекторлорду жалдап өздөрүндө иштеген тажрыйба ошолорду чогултуп алып окутат. Окудан өтөт. Кадимкидей эле. Кадимкидей окутат. Анан эмесин чип берет. Тооккананын канча тоок десе ошого ылайыктуу үй сыяктуу эле долбооруну чип берет. Жекече сунуш менен чип береби же кандай бир жалпылоо менен эле? Мисалы, сенин шартыңа карап индивидуалдуу түрдө. Ооба, ал жекече мен мисалы 100 тоок багат элем 200 десе ошого ылайыктап чип берет. Анан 1000 тоок бата турганга 200 тоокту алып келгенде ал болбой калат. Бүгүнкү күндө сизде канча тоок жетти? Башы. Менде азыр 300гө жакын. Менде мындай белгилеп айтып кетейин. Жумуртка багытындагы 300гө жакын тоок бар. Андан тышкары эт багытындагы 250-300гө чейин жетет көбөйгөндө бройлер тоок бар. Эки тоок гана. Породасын дагы айтып кетсеңиз, кандай тооктор болот? Каяктан келген тооктор, ал каяктан сатып аласыз жөжөнү? Буларды жөжөнү ошол биз Оазис агро компаниясына буйрутма беребиз. Анан алар алгач ошол бир тоокту биз быйыл мына карантин учурунда алдык. 4-чү ирет алып атабыз. 1 жыл 8 айда алмаштырып туруш керек. Себеби жумуртка азаят. Не деген тоок ал? Булар декалп деген породадагы тоок. Анан алар өздөрү ошол жана тооктун баасын мисалы 100 тоок алам десең 350 сомдон болгондо 35 миң болот да. Анан ошонун 33%-ын бересиң. Ошол акчаны алганда алар анан жана жумуртканы булар ошол Европа жактан алып келет. Алып келип, анан жумуртканы жана инкубацияга салып, эме кылып өздөрүнүн жолдору менен жөжөсүн чыгарат. Чыгарып, анан ушу 1-2 айдын ичинде 3 ай экен. 3 айдын ичинде 3 айлык кылып берет. 3 айлык кылып бергенден кийин аны биз алабыз дагы. Андан кийин дагы 2 айдан кийин анан жумуртка бере баштайт. 2 ай дагы бекер багасы. Бройлер эт багытында канча багасыздар аны? Аны дагы 3 айлык жок, аны суточный деп коет. 1 суткалык алабыз. Алып туруп, анан аны бир 2 айдан ашканда сойгонго жарай баштайт. Анын баккан эмеси ал өзүнчө башка, шарты башкача. Канчада, мисалы ушул 300 деп атасыз. 300 жумуртка берчү дагы 200-дүн тегерегинде 500 болот экен да? 500гө жакын. 500 орто эсеп менен ушул 500 тоокка канча адам иштеп жетишип атат? Реалдуу айтыңыз. Реалдуу аны айттым го, мен келинчегим экөөбүз. Экөөңүздөр? Экөөбүз эле. Балдарчы? Башка кызматкер? Балдар эми мен чоң уулум чет өлкөдө, андан кийинки кызым деле чет өлкөдө студент булар. Анан айттым го, мен убакытты аябай мындай немистик тактык менен белгилеп алгам. Менде башкаларга окшоп мындай аш тойго, анан жөн эле бир көчөдө басып жүрүү деген ашыкча эме жок да, убакыттын баарында. Кечирим сурайсыз, сиздин убактыңызды алып атканыңызга. Жок. Анан Эмилек байке, ошол жалданма кызматкер алса арттырса болобу, мисалы ошого айлык акыны? Болот, аның үчүн сиздерде жок. Жок эле дегенде 500 тоогуң болуш керек да. Эң кеминде. Кеминде 500 тоок болуш керек. Анан бирок мындай да, мен ушу бирөөнө жумуш жасатпайм да. Эмнеге? Оңой менен ойдогудай жасабайт. Айттым го, кичинекей эле бир туура эмес жагдай
болуп калса, тажрыйба болгонбу же жөн эле ойлоп эме кылып атасызбы, тобокелчиликке барбай эле болгонбу же ушундай алып көргөнсүзбү? Тажрыйба бир ирет мындай болду. Мен акыркы 3 жылдан бери үй бүлөм менен жок дегенде көлгө барып эс албайм. Анан 3 жыл мурда анан бир тууган инимди, анан айылдан келген инимдин баласын экөөнү карап тургула деп анан келсем, тоокканада мындай да, бекеринен орустар айтпайт да, жана птичья слепота деп, мындай караңгы талаш болуш керек да. Гезитти окугандай бир жарык болуш керек. Өтө жарык болуп кетсе, булар күчтүүсү алсызыны тооктор жумуртка тууганда асты геморрой болуп кызарып калат көпчүлүгү. Анан кызарган жерини чоклап күчтүүсү алсызыны өлтүрүп салат. Анан ошон үчүн светти жарык кылбаш керек. Анан ошол иним жана бизде азайтып көбөйтүп турат да светти. Анан ошон бардыгын жап-жарык могу студияда жарык кылып салып турду. Анан бири-бирине анан ушундай бир тажрыйба болгон. Анан негизи эле адам психологиясы ушундай дүйнөлүк капитализмде эле үй бүлөлүк бизнестен баштап өнүгүп чоң корпорацияларга айланганда, анан адам өзүнүкү болгондо жан талашып алдабайт, арамзалык кылбайт дегендей. Анан башка бирөөнүн психологиясы ал башкача болот. Анан уурдайт. Андайларды да көрдүк да. Өтө чоң фабрикаларда жумуртканы уурдап, башка кылып, анан ойдогудай болбой. Мисалы, тооккананын ичи мен 2 күндө бир астын тазалап турам. Айттым го жогоруда. Аммиак чыгып, анан ууланып, анан өлбөсө дагы мындай эмеси өзүн сезгени начар болот да. Ал тургай жогоруда айтпадым, тооккананы салганга көңүл буруш керек деп. Тооккананын ичи үйдөгүдөй акталыш керек. Кадимкидей ак болсо, тооктордун маанайы жакшы болуп, мындай орусча айтканда настроениясы көтөрүлүп, анан мындай шайдоот болот да. Ушундай алар өтө сезимтал болот тооктор. Сиз биз билгенден өзүңүз дагы жеткирип бересиз. Ошол өзүңүз өндүргөн жумурткаларды жана этти. Атайын бир келишим түзүү болобу экен ушундай кичинекей чакан ишкерлер менен, өндүрүүчүлөр? Эми аны биз мындан 2-3 жыл эле мурда өндүргөн жумурткабызды анан жана бройлер тооктун этини сата албай, өзүнүн жемине чыгара албай кыйналдык да. Анан ошондо могу Бишкектеги Народный Глобус деген магазиндерге кайрылсак, алар айтты, бизге деди бир күндө кеминде 30 000 жумуртка болсо деди, ошондо гана алабыз, ошондо иштешебиз деди. Биз анда бизде аз эле чыгат да, мисалы меникинен 300ге жетпеген. Анан анын үчүн бир 10-20 20-30 тоок чарбалар биригиш керек. Анан биринен бирине таш керек. Анан анда эми бир чети биздикинен үйдөн деле алып кетет. Анан негизинен кесиптеш журналисттер алышат, алар буйрутма берет, жеткирип берем. Анан мен ушундай жагын ойлондум да. Негизи эле капитализмде мындай товарды өндүргөндөн мурда кантип сатып өткөрүү жагын эске алышат да. Анан мен ошо сатылбай атканда туугандарга, кесиптештерге, тааныштарга сунуш кылып, анан алар жеп көрүп, сапаттуу деп, анан мага саат мынчага бул жерге мынча жумуртка же тооктун эти дейт, анан жеткирип берем. Аларга деле жакшы, мага деле жакшы. Ушундай да. Эми дагы кандай пландар болуп атат? Бул чарбаны көбөйтүү керек бекен же ушундай эле чакан форматта алып кете бересизби? Эми мен өзүм жогоруда айтпадымбы, негизи кесип журналист кесип, эл аралык агенттиктин кыргыз бөлүмдөрү редактормун. Анан ушул жумушта иштеп турганда азырынча меники шаардын орто ченинде эле да тоок чарбам ушундай эле болот. Анан эгер убакыт болсо, кийин ден соолук болуп, анан эгер пенсияга чыгып калсак, анан өнүктүрөйүн деген план бар. Анын үчүн шаардын сыртынан чыгыш керек. Себеби тооккана жайында мындай тооктун кыгынын жыты чыгып кетет, анан кышында деле кыйынчылык болот. Анан көп каражат керек да. Себеби эң түйшүктүү жумушу бул кыгыны жок кылыш да. Анан чоң тоок фермалар улар лента менен жемини дагы
анан жана кыгында лента менен алып чыгып кетет да. Ушундай жолдорун жасаш керек. Бирок ага өтө көп каражат керек. Ошол азыр мисалы ошол сиз журналистиканда сиздин жазмагерлигиңизди билебиз. Ошол чыгармачылыкта эмне болуп атат мисалы? Эми мен иштегеним маалымат агенттиги да, күнүмдүк маалымат. Анан ошол маалыматтарды мен редактор болгондон кийин биздин жерлерде, Казакстанда, Өзбекстанда, анан Грузияда ушундай журналисттер бар. Ошолор материалдар жөнөтөт. Меники негизинен редакторлук жумушта. Анан кээде убакыт болуп, мүмкүнчүлүк болуп калганда актуалдуу маселелер боюнча интервью алып, анан анча аналитика жазып дегендей ошого убакыт аз болсо да бөлүнүп турат да. Негизи күнүмдүк жана тегирмен сыяктуу айланып турган маалымат агенттигинде маалыматтарды редакциялап сайтка коюп, анан кызматкерлерге көрсөтмө берип жетекчилик кылып туруу да. Негизги кирешиңиз баары бир чарбагерликте. Ооба. Эми салыштырмалуу айтканда жогоруда айтпадымбы? Эртең менен 1 саат, кечинде 1 саат, анан дем алыш күнү, жекшемби күнү мен эртеден кечке тоокканада, анда санитардык күн болот. Тоокканан полунан баштап дубалына, шыбына чейин шыпырып, тазалап, желдетип, анан жанагы акырларды өтүп, суу ичкен пайылка деп коет, ошолорун тазалап турам да. Кечке ошого кететем, бирок кирешеси Кудайга шүгүр, ошол айтпадымбы, балдарды чет өлкөдөн окутуп, анан үй салып, анан азыр мектеп окуучусунун деле чыгымы бир топта. Анан ошолорго жетип турат да. Кыргызстандагы ушул өндүрүшчүлөргө, жеке мына айрыкча кичи өндүрүшчүлөргө болгон мамиле, саясатка кандай баа берет элеңиз? Сиз эмне деп айтат элеңиз? Канчалык шарт коюлган? Бизде эми ачыгын салыктар кандай болуп атат? Колдоолор кандай болот? Ачыгын айтканда, мисалы мамлекеттин, ошол эле тиешеси бар Айыл чарба министрлигинин мындай бир иши деле жок да. Көңүл деле бурушпайт. Анан мен мындай жогоруда айтпадымбы, кыгыны жок кылыш, чоң көйгөй деп. Анан ушуну эми өзүм журналист болгондон кийин маалымат каражаттарынан окуп калдым. Чет мамлекеттерде ошо тооктун кыгынынан биогаз жасап, анан анын газын алып, анан жанагы калдыгы болот да, калдыгы чыгат. Анан суу кошуп жасайт. Анан суюктук түрүндө болот. Ошону мисалы биз жыл сайын мына кошуна мамлекеттерден, чет мамлекеттерден жер семирткич сатып алабыз го, миллиондогон акчаларга. Анан ал илимий түрдө изилденип чыгыптыр. Ошо биогаздан чыккан калдыкты жерге иштеткенде ал түшүм 2-3 эсе жогору болот экен да. Анан эң негизгиси мына Кыргызстан Европага чейин айыл чарба азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошондо бул жана табигый болуп эсептелет экен да. Селитра, карбамид жана башка химиялык жер семирткичтер колдонулбайт. Анан нитрат болбойт. Анан бул жагынан анан көп эле айыл чарба министрлигине деле башка тиешелүү эч ким кызыкпайт экен. Анан себеби мен өзүмдүн колумдан келбейт экен. Анан бул жумушту тетиги Бишкектин өйдө жагында Алмата азыр Анкара көчөсү болуп калдыбы. Анан 7-апрель Баатырлар көчөсү. Ошол жерде бир флют деген уюм бар экен. Алар чет өлкөлүк грант менен иштешет экен. Анан ушундай жардам берет экен. Анан мен кайрылсам алар айтты, биз кеңеш эле бере алабыз деди. Анан эми кеңешиңерди мен интернеттен эле таап алам. Мага акчалай каражат же бир жанагындай бир 20 литрлик мындай идишти жасап беришиңер десем, жок, биз кеңеш гана бере алабыз деди. Анан ушундай көңүл бурулбайт да мамлекет тарабынан. Ошон үчүн мына азыр бизге ары жагы Россия, Казакстандан бери ошолордун жумурткасы ташылып келип атат.
Жумуртка да таппай калышпады дүкөндөрдө. Бул да болсо ошол мамлекеттин мамилесине ылайык болсо керек. Саясаты жок да, анан дагы бир айтып кетер. Мисалы, эсеп боюнча Бишкекте 1 миллион эл жашаса, күндө элдин керектөөсү 1 миллион жумурткада. Бишкек шаарынын жумурткага болгон керектөөсү күнүнө 1 миллион. 1 миллиондун биз 3төн 1 бөлүгүндө азыр өндүрө албай калдык да. Анан жогоруда айтылгандай, мына кече жакында эле Ала Тоо Жаңы конушу жакта өзү ветеринардык врач ошонун 6000 тоогу бир күндө кырылып калды да. Анан өзү да билбейт эмнеден ууланган дешет. Анан ушундай көңүл бурулбагандыктан болуп атат. Айттым го жайында, анан билинбегени канча болуп атат. Анан жана канча өндүрүүчү чарбакерлердики жабылып калат, ишти алып бара албай атат. Зыян, алар кредит алышкан банктардан. Ушундай мамлекет көңүл бурбайт. Суроо жазыптыр. Кыргызстандын шартына ыңгайлуу кайсыл порода жакшы дейт. Эми порода айтпадымбы, биз Декалп деген, Оазис Агро деген ушул компания, булар менимче бир 10 жылдан бери иштеп атат. Кыргызстан шартына ылайыкташып, жетекчиси эле ошо голландиялык, азыр америкалык деп уктум, жаш жигит келиптир деп. Анан алар илимий түрдө бүт жемдин немесин, алардыкына жем жетпейт да, булардын негизги бизнеси жем. Анан эми булар Кыргызстан шартына ылайыктуу кылып ошол тоокту жөжөнү чыгарып беришет да. Анан ошол Оазис Агро компаниясы сунуш кылган тооктор ылайыктуу эле. Анан эми мүмкүн болушунча ак тоокду алыш керек. Анын жумурткасы да ак болот, жакшы болот, даамы да жакшы. Эми жемге байланыштуу. Кызыл жумуртка кандай? Эми кызыл деле жакшы, мисалы биз өзүбүз жайдары дегендей, анан эмеси мындай товардык көрүнүшү да жакшы да, аппак болуп турат да. Анан мисалы мага ошол жагат. Рахмат сизге, Эмилбек мырза. Биздин студияда журналист, ошондой эле чарбагер, тоок чарбасын өзү өнүктүрө алган Эмилбек Момунов болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге да. Аягында болсо дагы жаңы жылыңыз менен Орус Туркудан алыс болуңуз. Чоң рахмат сизге. Рахмат силерге да, ишиңерге ийгилик.